Англис тилин окуп өзүнүн жашоосун бир кыйла өркүндөтөм дегендерге ысык салам. Бүгүнкү видеодо кандай гана номур түзүп алса болот деген суроону карап кетебиз. Дөтүңүздүн номуру жөн гана 3 тамга эмес, бир нерсе билдирсе кандай болот деп ойлодуңуз беле? Билгениңиздердей кээ бир унаа ээлери өзгөчө маанилүү сөздөрдү өзүнүн номуруна жазып алышууда. Мисалы ата же эне сыяктуу үй бүлөлүк байланышты. Ал эми кээ бирлери болсо тоо жана суу сыяктуу табиятты чагылдырган сөздөрдү жазып алышат. Унааңыздын номурун өзүңүздүн инсандыгыңызга, кызыкчылыгыңызга ылайыкташтыруунун ыкмаларын карап көрөлүчү. Мындай номурлорду негизи 3 түргө бөлсө болот. Биринчиси тек гана англис тилинен алынган сөздөр. Мисалы 01 KG 001 car унаа десе болот же 02 KG 222 big чоң деп койсо болот. Экинчиси бул билгениңиздей кээ бир латын жана биз колдонгон кириллица тамгалары окшош келет. Мисалы латын тилиндеги A, K, M, H тамгалары кириллицадагы A, K, M жана N тамгаларына окшош келет. Ушул артыкчылыктан пайдаланып түркүн сөздөрдү жасап алсак болот. Ушул жол кызыктуу болсо, анда видеону сөзсүз аягына чейин көрүңүз. Жана үчүнчү түр бул иши кылса каалагандай кыргызча окуй берем деген сөздөр. Ал кандайча деп жатсаңар, анда мындайча. 01 KG 001 1 деп койсо болот. Ой, мындай номурлардын биринчи тамгасы бизче В деп окулат, же ортодогусу негизи И эмес Ай деп окулуп калат, турбайбы деген баш оорум такыр болбойт десеңер, анда ушул топко өзгөчө көз чаптырсаңар дагы болот. Аны эмесе ушулардан анда баштайлы. Дайыма жанында сала жүрчү эриктүү досторум болсун деп эрк же дос деп. Бир убакта кумдун үстүндө ойночу электеп кум деп. Ал эми азыр болсо тазаткан жолдо жүрөл деп, жолубуз шыдыр болсун деп жол деп. Ушу досторум чаңкаганда бере турчу дайыма суу деп. Ал эми ошол досторумдун башына бак кошулсун деп бак деп, ошол бактын арты менен боорукер кыз келсин деп кыз деп, жана ошол бактын арты менен үйүнө байлык толсун деп бай деп, ошол байлыкты алып келе турган иши жүрүшсүн деп иш деп, жана ошол иштин арты менен бактысынын арты менен үйүнө кут толсун деп пут деп жаздырып алса болот. Ал эми экинчи топ бул тек гана англис тилинен алынган сөздөр. Эми булар деги айтып бүтпөс, кандай гана окумуш нерселерди түзүп алса болорун. Биринчиси чыныгы эркек деп man деп. Бирок ар бир эркек кичинекейинде менекөй эле бала болгон деп boy деп. Бирок ошо балалыгындай шаңшөкөт, ачык маанай болсун деп joy деп. Ал эми жашоосу шаңды болсун деп fun деп, жана оюнга берилбестен иштемчил, арыдай иштемчил болсун деп би деп жаздырып алса болот. Жана иши кылган иштери көккө созулсун деп sky асман деп жаздырып алса болот. Ал эми иттей чарчагандарга жөн эле dog деп жаздырып алса болот. Жана кыйынчылыктары кандай болбосун, дайымаларды жеңсин деп win деп, үй бүлөсү менен мамилеси жылуу болсун деп hot деп, жана ушундай эр азаматты көргөндө таң калгандар wow десин деп жаздырып алса болот. Жана эмесе мага өтө жаккан латын кириллица тамгаларынан шайкеш келген түрү бул күнөөстүү өлкөдө жашайбыз деп күн деп, өлкөбүздө укмуш зор тоолор бар деп тоо деп, тоолордон тышкары укмуш гендерге мол деп кен деп жаздырып алса болот. Ушундай өлкөдө жашап эч качан кек сактабаш керек жана канды кайнатпаш керек. Анын ордуна кышты жакшы көрөм деп кар деп жаздырып алса болот, жана мен, сен дебей бири-бирибиз менен наныбыз менен бөлүшүп, үйкү топуну жыттап, тандан ичип, эс алып жатып алса болот. Чоң рахмат. Булардан тышкары башка тамгалардын уйкашына сунушуңуз бар болсо, анда комментарийлерге бөлүшүп кетсеңиз өтө ыраазы болот элем.